Министр, Тажикстан электр энергиясын сунуштады. Бүгүн ала баштадык. Министрдин айтымында тажик тарап өздөрү байланышка чыгып, электр энергиясы ашып жатканын айтуу менен керек болсо колдонууну сунуштаган. Кыргызстан Тажикстандан күнүнө 1 миллион киловатт-саат электр энергиясын ала баштады. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев билдирди. Анын айтымында тажик тарап өздөрү байланышка чыгып, электр энергиясы ашып жатканын айтуу менен керек болсо колдонууну сунуштаган. Биз товар алмашуу жолу аркылуу сүйлөшпөйбүз, сатып алабыз. Учурда келишимдер даярдалып жатат. Бүгүндөн баштап түштүк региондоруна электр энергиясы бериле баштады, деди министр. Ошондой эле ал Россиядан дагы электр энергиясын импорттоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кошумчалады. Бөлтүрүк, Ташиев, Жапаров жана Зулушев катышкан Женевадагы кумтөр боюнча сүйлөшүүлөр аяктады. Кечээ 30 сентябрда Кыргыз делегациясынын Центара Голд компаниясынын жетекчилиги менен юристтердин коштоосундагы 3 күндүк сүйлөшүүлөр жыйынтыкталды. Бул тууралуу Кактус Медиа өздүк булактарына таянып жазып чыкты. Кыргыз тараптан УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев, министрлер кабинетинин башчысынын биринчи орун-басары Акылбек Жапаров жана Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Курманкул Зулушев катышты. Делегациянын курамында кумтөрдүн тышкы менеджери Теңиз Бөлтүрүк да болгону айтылат маалыматта. Центара Голд Инк тарабынан президенти Центара Голд компаниясынын башкы аткаруучу директору Скотт Перри жана компаниянын башка жогорку жетекчилери катышты. Булактардын маалыматы боюнча эки тарап тең май айында кумтөр кенинде жана компанияда тышкы башкарууну киргизүү чечимдеринен кийин биринчи түз байланышты оң баалашкан. Булактын айтымында улуттук делегация өз позициясында бекем туруп, өлкөнүн кызыкчылыгын ынандырарлык менен коргогон. Сүйлөшүүлөр жаңы эле аяктады. Делегация эртең Кыргызстанга учуп кетет. Москва Тажикстан менен Афганистандын жалпы чегарасына эки жактан аскерлердин тартылышы боюнча маалыматтардан улам РФ Кабул менен Душанбени абалды жөнгө салууда өз ара кепке келүү варианттарын кароого чакырат. Бул туурасында РИА Новости билдирди. Маалыматты РФ Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин директорунун орун-басары Алексей Зайцев билдирген. Тажик-Афган чегарасындагы эки өлкөнүн лидерлеринин кескин билдирүүлөрүнүн фонунда улам өсүп бара жаткан чыңалууга тынчсыздануу менен байкоо салып турабыз. Эки тараптын куралдуу күчтөрүнүн жалпы чегараны көздөй жылышы байкалганы боюнча маалымат тарады. Талибан кыймылынын маалыматына караганда, Афганистандын чегарасына жакын Тахар провинциясында атайын бөлүктөрдүн миңдеген аскерлери жайгашкан деп билдирген Зайцев брифингде. Мындан улам ал Москва Душанбе менен Кабулду жаралган абалды жөнгө салуу боюнча өз ара кепке келүүнүн варианттарын издөөгө чакырган.